Аскарович, айтсаңыз, сизге суроо. Сиз мына азыр мамлекетибиздеги саясаттын жүрүп атканын бардыгы мындай жакшы болуп атат да, ошол эле спортто дагы. Сиз айтсаңыз, мына баяндама кылдыңыз, баяндамаңызда көйгөйлөр туурасында айтпадыңыз да. Кандай көйгөйлөр бар? Мен көчөдагы выступлениянын башында ошол көйгөйлөр жөнүндө айтып кеттим эле. Эң башкы көйгөйлөр азыркы сиздер козгоп аткан көйгөйлөр. Бул эки эң чоң көйгөй, бул ошол эле спорт комплекстерибиз, имараттарыбыз эң башкысы. Мурдакылардын абалы абдан кыйынга келген, же кээ бир жерлерде жок, же айыл өкмөттөрдө шарт түзүлгөн эмес деген. Биз эсепте эки маданият тарабында, спорт тарабын караганда ошол 80%, 20% шартка жооп бере турган, 80% же капиталдык ремонттон өткөрүү. А спорт тарабында 50%га жакыны жаңы курулушга керектелинет да, жаңы спорт комплекстерди, спорт залдарды куруш керек. Анан эмеректеринен азыр чече баштадык. Эмеректерде мындай көйгөй болчу, эмеректерине каражат жылына бөлүп турабыз. Ал жактан эмеректерди республика боюнча камсыз кылабыз. Эми ошол биз өзүбүзчө министрлер кабинети болуп сүйлөшкөндө атайын бөлүштүргөнбүз. Чаржайыт кылбай, бир тараптуу ушу билим берүү тарабын бүтүрсөк, ошол маданият менен спорттун имараттарына өтөбүз деген. Бул жактагы ошол азыр бирок кээ бирлерин жүргүзүп туралы, анан бүтөрү менен эле бизге өтүү боюнча. Бул 1-2 жылдын ичинде бул биз эмдиги жылдан баштап, быйылдан баштап бөлүнө баштады. Четинен буга чейин деги эле бөлүнчү эмес каражат тарабыч. Азыр бүгүн көптөгөн объектилерибиз кошулуп кирип атат. Жыл аягына чейин дагы bir 30'tay, 35'tay, былтыр 31 ошол спорт имараттары бүттү да. Анан айлык маселеси. Айлык маселесин дагы биз сүйлөшүлдү. 80 же 100%га көтөрүү боюнча сунуштарыбыз жакын арада бул да чечилет. Ошо билим берүүнүкүн, Минздравдыкын көтөрүлгөндө биздики дагы каралып, бул спорт тарабына дагы каражат. Чынында эле айлык маянасы аз. Ушул көйгөйлөр эң башкысы. Анда сиз оюңузду айтсаңыз, Маданият маалымат министринин алдында спорт болгону кандай болот? Туура элеби? Оюңуз кандай? Көп чет мамлекеттердеги, башка кошуна мамлекеттерде, башка мамлекеттерде карап жүрөбүз, көбүнчө ошо маданият менен спорт биргеликте. Кээ бир мамлекеттерде ошол спорт менен маданиятты бириктиргенде туура эмес иш алып баргандыктан чоң көйгөйлөргө алып барган мамлекеттер да бар экен. Кошуна мамлекет аттарын атабай эле коеюн. Кээ бир жерлерде ошо спорт менен маданияттын айкалышып жакшы иштеп аткан жактары да бар экен да. Бирок бизге ошол биздин министрлик 7 тарапты алып барабыз деп атпайбызбы? Ошонун эң чоң баягы иш-чаралары дагы кыла турган жумуштары да көп, бул спорт менен маданиятта. Бирок азыркы убакта биз жакшы иш алып барып жатабыз, экөөнү айкалыштырып, бири-бирине жардам бере тургандай кылып. Эгерде мурда спортто ошол эле ачылыш аземдерин, жабылыш аземдерине көйгөй болуп келген нерселерди маданият тарабы өзүнө алып туруп, өзүбүз жазап берип, мындай анткени дүйнөлүк ачылыш чемпионаттар өткөргөндө шоу менен ачыш керек да. Ошолор менен ачып берип жакшылыкты. Мындайча айтканда жаман болгон жок, каражаттарындагы бардыгын канча маданиятка кошулса, спортко дагы тең бөлүштүрүп алып келатабыз. Демек сиз туура деп эсептейсиз. Туура, биз тапшырма берилген боюнча иш алып барып жатабыз. Алтынбек Аскарович, анда сиз айтсаңыз, ушу региондорду ушул именно спорт жагынан канча иш-чара өткөзүп, канча жерге барып келдиңиз? Кайсыл региондордо, кайсыл райондордо болдуңуз? Азыр сиз айтып аткан көйгөйлөрдү барып көрүп келдиңиз да, ушуларды айтсаңыз, кайсыл региондо болдуңуз? Мен сөзсүз региондорго чыкканда, бул бардыгы ошол 7 тарап болсо 7 тарабы менен бардыгына таанышканга аракет кылам. Мисалы үчүн былтыркы жылы абдан бизде реформалоо, ошол эле каражаттарды көбөйтүү, ошол освоение болгондуктан мен көбүнчөсүн орун басарларым менен такташып баттым. Бирок кээ бир жерлерине өзүм барып, ошол жерлер негизи ишке ашып бүттү. Былтыр 31 августка деп ошол эле Ош шаарынын стадионун, ипподрому көптөгөн каражат бөлүнүп, мэрия тарабынан дагы, республикалык бюджеттен дагы абдан жакшы шартта. Иш сапарыңыз боюнча айтсаңыз, иш сапарыңыз боюнча. Ошол барып көрүп келген регион, райондоруңуздун иш сапарыңыз боюнча айтсаңыз. Именно спортко багытталган боюнча.
спортко багытталган иштер боюнча мен азыр мен көбүнө барып жүрөм, бирок көптөрүнө мындайча айтканда ар бирин кыдырып бүтө элекмин. Жакында бир эле суроо анда сизге. Тогуз Тарау районуна Казарман айылына барып спорт залын көрдүңүзбү, тааныштыңызбы барып? Чынын айтсам, мен ошол министр болгондон бери көп баки бул жакта орун басарларым менен иштеп, мен өзүм бара элекмин, тогуз мен өзүм ошол жерден болом, бирок бара элекмин, бир жарым жыл болду. Биз экөөбүз ошол жерден болобуз. Бирок сиз бара элексиз ал жерге, кабар ала элексиз. Сиз дагы спортту ушу маданият маалымат министрлигинин алдында болгон туура деп атасыз. Бирок ошол жерден бир кабар алып, ошол жерде бир гана күрөш залы бар. Бул олимпиадалык вид спорт боюнча килемдери жыртылып калган. Ошого килем бөлүп бере аласызбы анда? Жардам бересизби ошого? Бул күрөш килемиби? Бере алабыз. Грек-рим күрөшү, эркин күрөш менен машыгат ошол жерде. Беребиз.